Өткөн суткада Германияда атайын операциянын жүрүшүндө террорчулукта шектелген 2 киши колго түштү. Полициянын билдирүүсүндө колго түшкөндөр Берлинде бир нече жайларга чабуул жасаганы камынып жатышкан. Мындай кабардан кийин полиция шаардагы мечиттерди көзөмөлгө алып, коопсуздук чараларын күчөтө баштаган. Операциянын жүрүшүндө шектүү кишилер Берлиндин Шарлоттенбург шаарынан кармалды. Учурда алардын үстүнөн тергөө жүргүзүлүүдө. Азербайжандын Баку шаарындагы Нардаран кыштагында тартип сакчылары менен диний уюмдун өкүлдөрү кагылышты. Анда катышуудан 6 киши каза болгон. Набыт болгондордун 4-өө жергиликтүү тургундар жана 2 аскер кызматкерлери. Андан сырткары башаламандыкты уюштурган 14 киши колго түшкөн. Полициянын билдирүүсүндө өткөн суткада өлкөдө активдүү ишмердигин жүргүзүп келген мусулмандар биримдиги кыймылынын башчысы Талех Багирзада жана уюмдун бир нече мүчөлөрү кармалган эле. Андан соң диний уюмдун тарапташтары башаламандыктарды уюштуруп, тартип сакчыларына карата ок атуулар болгон. Анда ок атуучу куралдар жана гранаталар колдонулган. Учурда кармалган кишилер убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат.